Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. 10 класс кыргыз адабият сабагы мугалим Бердалиева Света Ташпаевна. Сабактын темасы Райкан Шүкүрбековдун өмүрү чыгармачылык жолу. Райкан Шүкүрбеков. Сабактын максаты окуучулар жазуучунун өмүрү чыгармачылыгы менен тааныша алышат. Жиндисүү чыгармасынын мазмунун, идеясын түшүнүү менен анын зыяндуулугун дагы тереңирээк түшүнө алышат. Теманы түшүнүү менен сөз байлыктарын, ой жүгүртүүсүн, эске сактоосун калыптандырышат. Окуучулар адептүүлүккө, ынтымактуулукка, адамдагы эң жакшы сапаттарга ээ болууга тарбиялана алышат. Таланттуу сатирик акын, драматург жана чебер котормочу Райкан Шүкүрбеков 1913 жылы Талас өрөөнүндөгү Акчий деген жерде туулган. Октябрь революциясы Совет бийлиги окууга, жашоого кеңири шарт түзгөн мезгилде өспүрүм курагына келип калган Райкан ошол кездеги башка кыргыз жаштар сыяктуу эле окууга, билим алууга умтулган. Бирок ага атак даңк оңой олтоң эле келе койгон эмес. Райкан ата-энесине көрүнбөй качып чыгып, Олуя атага чейин жөө келип, интернатка кирип, 1929 жылы Фрунзедеги педтехникумга кирип окууга өтөт. Ошол жылдары бул жерде кыргыздын шыктуу жаштары окуган. Мына ушул педтехникумда ал башка бир катар кыргыз жазуучулары сыяктуу эле өзүнүн алгачкы калемин шилтеген. Райкан Шүкүрбековдун биринчи Күрөш деген 3 көшөгөлүү пьесасы Кыргыз театр студиясында артист болуп жүргөндө жазылып, сахнага чыккан. Анда жаш драматург басмачылар менен болгон күрөштү көрсөткөн. Райкан бейит арасында Жапалак Жатпасов деген пьесаларын драматург катары жазып тааныла баштаган. 1936 жылы Райкандын 1916 жылкы көтөрүлүш жөнүндө жазган Тоо элинин баатыры деген повести Самарканд шаарында басылып чыккан. Мына ушундан баштап 1944 жылга чейин анын чыгармачылыгында орчундуу жаңылыктар болгон эмес. Бирин серин ырлар, макалалар жазган менен көзгө урунган чыгарма бере алган эмес. Бирок ал жылдары артист катары Гогольдун Текшерүүчү, Фурмановдун Козголоң, Киршондун Нан, Жусуп Турусбековдун Ажал ордуна, Жоомарт Бөкөнбаевдин Алтын кыз аттуу пьесаларында белгилүү ролдорду аткарып ойногон. 1944 жылы Кек деген пьеса жазып, бир жылдан кийин атактуу жазуучулардын акылдын азабын которуп, кыргыз окуучуларына тартуу кылган. Бул котормо Райкандын чыгармачылыгындагы сатиралык жанрдын өнүгүшүнө чоң таасирин тийгизген. 1948 жылы Менин айылым, Жашыл токой деген пьесаларын жазган. Райкан Шүкүрбеков 1958 жылы Москвада болуп өткөн кыргыз адабиятынын искусствосунун экинчи даражасына куйкум сөздүү сатирик акын жана драматург катары таанылган. Бул учурда анын Тянь-Шань жаңырыгы аттуу чыгармасы Москвадагы Молодая гвардия басмасына
орус тилине басылып чыгарылган. Райкан жалаң гана юморист эмес, философиялык ырларын дагы, жүрөктү толкуткан назик лирикалардын дагы автору болгон. Акын көпчүлүк ырларында жаңы оригиналдуу ой айтып, лирикалык каармандын ички сезимин ача билген. Туткасын кара жердин колун алган, тетиги ай караган кайсы балбан, күнү түнү кирпик какпай аалам кесип, бийиктен бүткүл элге көзүн салган. Биринен бири сулуу тиги кимдер, агасынан иниси артылган тарыхтын дөңгөлөгүн ылдамдатып, дүңкүлдөп өтүп жаткан биздин күндөр. Мына ушул биздин күндөр аттуу 2 сабак ырга канчалык залкар ойлор батырылганын өзүбүз эмне кылдык, тааныша алдык. Райкан Шүкүрбеков кыргыз балдар адабиятын өнүктүрүүдө жигердүү эмгектенген. Карга, иттин жомогу, кыргыз тоосунда түлкү менен теке сыяктуу балдарга арналган, балдарга сүйүп окуй турган чыгармаларын жараткан. Ошондой эле котормо ишине дагы белгилүү салым кошкон. Крыловдун Тамсилдерин, Шиллердин Жүзү каралык жана сүйүү пьесасын, Чыгыштын алп акыны Фирдаусинин атактуу шахнамесин, Афган түштүк чыгыш Азия акындарынын ырларын которгон. Акындын беттешүү, аралаш төкмө, кайым айтыш, декада жөнүндө сөз, жер жөнүндө, насият терме, жинди суу, кыз менен жигит сыяктуу термелери, үгүт насият ырлары эл арасында кеңири таралган. Кыргыз адабиятында 20-жылдардан бери жашап келаткан эски жана жаңы турмушту салыштыруу ыкмасын колдонуп, жаңы доордун артыкчылыгын көрсөткөн кезде да акын көңүлдү дароо өзүнө тартып ала коюучу эң конкреттүү майда деталдарды сюжеттик өзөк катары киргизген. Буга 2 келин, дайыма жагат, мен да солдат, келечек күтөт, дөңдө карыялар отурат деген сыяктуу ырларын окуган адамдын көзү жетет. Райкандын Жакшынын шарапаты деген комедиясында үй бүлөсүндө жаңы менен эскинин кагылышы чагылдырылган. Райкан Шүкүрбеков өмүрүнүн акыркы жылдарында интермедияларды жазууга айрыкча көңүл бөлүп, анын мыкты үлгүлөрүн берип кеткен. Дегенкисин интермедиа жанрын адабиятыбызга киргизүүдө анын эбегейсиз чоң күч жумшагандыгын өзгөчө белгилөөгө болот. Ашка жүк, башка жүк, мен да бирөөнүн баласымын, чала болот деген интермедиялары концерттик программалардын туруктуу репертуары болуп калды. Райкан Шүкүрбеков өзүнүн бир ырында акын ырын турмуштан айрып болбойт, ыр катасын турмуштан айрып болбойт. Ажыраган турмуштан сулуу көздөр эл жек көргөн сулуудай өзүн кордойт деп айткан. Ошол сыңары ал өзүнүн чыгармаларын бүтүндөй эл турмушунун баарын аземдеп, адемилеп турган, кайра элдин өзүнө тартуулап, акын элдин көңүлүн жалган кооздук менен алакты кылбастан, терең чыгармалар менен ыраазы кыла турган чыгармаларды жараткан. Райкан Шүкүрбековдун накыл кептери.
Terменин башы арактан, айланып кетсин тамактан. Силерге айтып жатамын, качсын деп жаман адаттан. Карабайт кары жашыңа, капаны үйөт башыңа. Жүргөн жери ызычуу, эч кимге жакпайт жинди суу. Берметтей болуп жылтылдайт, түлкүдөй болуп кылтылдайт. Бөтөлкөдө жай жатат, ичиңе кирсе чаңдатат. Ичиңе жалгыз эмес жинди суу, анда агада бар, ини бар. Спирт, пиво, винолор, ар кимисин билип ал, бардыгынын жини бар, өздөрүнчө тили бар. Мына балдар, бул жерде Райкан Шүкөрбеков накыл кептерди эмне кылып атат, аябагандай мааниси терең эмне кылган экен, жазылган экен. Эми жинди суу ыры менен таанышалы балдар. Жинди суу деп бул эмнени айтып атат балдар? Ичимдик арак туурасында айтылып жатат. Анда эмесе жинди суу ыры. Акындар төгөт термени, түгөнбөс ырдын кендери. Эми уккула жолдоштор, термени жаңы мендеги. Терменин башы арактан, айланып кетсин тамактан. Силерге айтып жатамын, качсын деп жаман адаттан. Карабайт кары жашыңа, капаны үйөт башыңа. Жүргөн жери ызычуу, эч кимге жакпайт жинди суу. Берметтей болуп жылтылдайт, түлкүдөй болуп кылтылдайт. Бөтөлкөдө жай жатат, ичиңе кирсе чаңдатат. Эч кимге кылбайт жакшылык, жетелеп кетет азгырып. Жамандык менен жакшылык каршы болот турбайбы? Жамандыкка жинди суу жарчы болот турбайбы? Айтып коюшпарс экен жаш карыга мындайды. Айтарым алыс жакынга, айтканымды макулда. Тумандатып башыңды, зыяны тиет акылга. Айтамын сөздү баарыңа, салгыла кулак жабыла. Жарашпайт экен ичкилик, айрыкча көк ала сакал карыга. Тамактай көрбө бозону, тарта ичкиле ошону. Куран окуйт мас болуп, күйгөндөн ырдайт жаш болуп. Эсте ыйлайт атасын, илгерки өлгөн апасын. Карап турсаң мастарды, чоң казыкка батасың. Жаралып эки келбейсиң, жаркыраган ааламга. Акыл эс уят ар намыс, чоң касиет адамга. Түбөлүк жашап каласың, эмгегиң сиңсе заманга. Көрктөнөт киши жумуштан, алие кызмат кылыштан. Кээ бир көпкөндөр адашат жүрүш туруштан. Алы жетпейт арбайып, бөтөлкөдөн чыгыштан. Душман көрөт өзүңдү, ичпе деп жардам кылышсаң. Балбанды аттан оодарган, баатырлар болот жинди суу. Көйнөгү жок төшүндө, жакыр болот жинди суу. Акын болсо үнүн жейт, жаштын терип гүлүн жейт. Чечендердин сөзүн жейт, сөзүнөн кийин өзүн жейт. Айтылуу сулуу келиндин, көрөсүң көркү кеткенин. Өзүңчө туруп кейсең, көргөндө мастын өпкөнүн. Ак шайы көйнөк эми жок, ак тубар жоолук деги жок. Кийип алган этине апасынын чепкенин. Ырдап калат тийишип, абийиринин кеткенин. Мастарды бүтпөс сөз ошол, сөз кылат айым өткөнүн. Күн жайнаган жайында, июль-август айында. Кийиз өтүк бутунда, мына анык күлкү ушунда. Суу кечкен теке кейиптенип, плашчан коет кышында. Батинкесиз, өтүксүз, эски галош бутунда. Айылдан ичсең аракты, көрсөтөт түрдүү санатты.
Мугалим болсоң бир жерге, окут турбайт сабакты. Эл базарга барганда, сен да калбай барасың. Көйнөксүз эрдин бир тобун көк базардан табасың. Ок тийгендей оп этип, аттан кулап каласың. Тамактан такыр каласың, суусап күйүп жанасың. Ичкиң келсе айла жок, бир сомдук арак аласың. Стаканды карайсың, бир тамчы болсо жалайсың. Тааныш издеп сандалып, 5 сом акча самайсың. Ашаткан тери жыттанат, үстүңдөгү кийгениң. Жинди бойдон өлөсүң, кызыгын көрбөй дүйнөнүн. Ит каппайт сени адам деп, кыз сүйбөйт сени жаман деп. Милицияда жатасың, штраф кайдан табам деп. Айтканымды ойгалар, акылы бар жаш бала, ардактуу асыл башыңды аракка кылба маскара. Мына балдар, жинди суу ырында тарбиялык мааниси ушунчалык абдан кеңири жазылган жана адамдын жүрөгүнө ушунчалык катуу тийип намыстанткан абдан сонун берилген ырга биз күбө болдук балдар. Карагылачы, бир эле жерин алып окусак, бул жерде эмне деп атат? Баягы ичкиликке берилип алгандан кийин чыга албастыгын жана эң жаман сапаттарды баягы жазап келгендигин жана ушул ырдан биз баягы мас болуп, эч бир дүйнөнүн жакшы жактарын көрө албай, кызыгын көрбөй дүйнөнүн, ит каппайт сени адам деп, кыз сүйбөйт сени жаман деп бул жерде эмне кылып атат? Ушунчалык мааниси терең берилип жатат. Мына балдар, бул жинди суу абдан жаман таасирлерди, терс сапаттарды эмне кылып турат? Бул жерде берип турат. Биз ырдан эле окуп бара жатканда көп нерсени түшүнө алдык деп эсептейм. Өмүрдө, өлүмдө да миң себеп. Алмашып адам чиркин келет кетет. Өкүнүч арман менен турмуштагы ар кимге өмүр суусун койгон ченеп. Медина Албаевга арналган ырынан үзүндө. Канатты сүйүү адамдын, канаты болбойт жамандын. Сүйүүдөн дүйнө жаралды, сүйүүдөн эл журт таралды. Сүйүү булгайт турмушту, жакшы менен жаманды. Акылмандар кеп айтат, абайла кызым деп айтат. Ала көөдөн жигиттер алжыгандар деп айтат. Ажылдайсың тимеле, аты жөнүң ким эле? Атымды сурап билбейсиң, анан үйгө жүр дейсиң. Талаада жаткан кыз барбы? Тамаша кылба кыздарды. Эстебес Турсуналиев аткарган Кыз жигит термесинен. Эл журттун күнү жер менен, жер койнунда укмуш көп. Ата бабаң көрбөгөн. Жер өмүрдүн туткасы, адамзат жердин устасы. Жер жөнүндө термеден үзүндө. Мына балдар, биз бүгүнкү сабакта Райкан Шүкүрбековдун жинди суу ыры менен жана накыл кептери менен тааныша алдык. Мына балдар, акындын ар бир айтылганы абдан тарбиялык мааниси жана бизге керек жактары абдан көп. Ошон үчүн балдар, биз Райкан Шүкүрбековдун мындан башка дагы накыл кептери менен таанышып, окуп жана өзүбүзгө туура жактарын ала алабыз деген ойдомун. Акын Райкан Шүкүрбеков өзү ким болгон дегенде, биз Райкан Шүкүрбеков таланттуу сатирик, акын, драматург, чебер котормочу деп айта алабыз. Жана Райкан Шүкүрбеков 1913 жылы Талас өрөөнүндөгү Акчий деген жерде туулган экен. Мына балдар,
Райкан Шүкүрбеков 1913 жылы Талас өрөөнүнүн Акчий деген жеринде туулган экен. Райкан Шүкүрбеков. Эми балдар, Райкан Шүкүрбековдун көптөгөн чыгармаларына, ырларына күбө бала алдык. Андан тышкары балдар, өзүңөр Райкан Шүкүрбеков туурасында дагы да болсо интернет булактарына кирип, өзүңөргө жаккан ырлары менен, термелери менен, чыгармалары менен таанышып, окуп чыксаңар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.